Assalamu алейкум. Өткөндө TezJet авиакомпаниясынын учагы тууралуу жаңылык чыкты. Ал жаңылыктарга ылайык учак учуп чыгуу маалында сол капталына кулап калган. Кудайга шүгүр, эч адамдын өмүрү кыйылган жок, зыян да тийген жок. Бул жаңылык мага ага чейин 2 умурда ушул компаниянын учагы менен Бишкектен Манас шаарына чейин учкан маалды эстетти. Ал учурда бардыгы отуруп, учак жаңы эле учуп чыгуу трапка жылайын деп, бирок ордунан жанагы тормозной упор, стояночный упорду кызматкер, жер үстүндө кызматкер ала албай жатканын видеого тартылды эле. Ал видеодо көрүнүп тургандай, скорее всего, мында эки жаанда дөңгөлөктүн эки жаанда стояночный тормоз болгон. Ошонун бирөөсүн алып, экинчиси ошо самолеттун массасы менен аны басып чыкпай калган. Кызматкер кандай кылган? Аны экинчи упор менен соккулап чыгарганга аракет кылды. Ошон канчалык туура, негизи биздин как жаран катары көз караш менен балким аны согуп атканда дөңгөлөккө бир зыян кетип калышы мүмкүн. Себеби дөңгөлөк өтө чоң басымдын астында турат. Ошончо масса самолеттун көтөрүп турат. Андан тышкары дөңгөлөктүн ичинде канча деген бир басым бар. Бул көрүнүш мага авиация тармагында коопсуздуктун канчалык деңгээлде сакталаары жөнүндө бир суроо пайда болду. Балким сакталат, балким анчейин кээ бир нерселер көз жумулат. Ал белгисиз, мен аны так айта албайм, күнөөлөй да албаймын. Бирок ошондой көрүнүш болду. Кызматкердин андан кийин эле жанагынтип учак сол капталына кулап калды. Бул экөөнүн бири-бирине байланышы бар деп да айта албайм. Себеби буну такташ керек, тастыкташ керек. Жөн гана менин ошол учурда байкоом. Оюңар болсо, негизи бул туурабы, туура эмеспи? Эгер авиация тармагында, инженердик тармагында же жер үстүндө коопсуздук кызматтар тармагында бир билимиңер бар болсо, жазып койсоңор, бөлүшүп койсоңор жакшы болот. Бул кызматкердин кылганы туурабы, туура эмеспи? Бул көрүнүш мага бир коопсуздук нускамалардын барбы, жокпу, ошону эстетти. Себеби мурда Кумтөр кен казуу компаниясы менен кызматташып жатканда, ал жакта эң биринчи башкы принцип safety first деген принцип эле. Бул эң биринчи орунда коопсуздук деген. Ар бир жөнөкөй кыймылдан баштап, эң оор татаал операция чейин бардыгы көзөмөл алдында эле. Бардыгынын өзүнүн кыймыл аракетинин протоколу бар эле. Ошол кылып жаткан учурда аны көзөмөлдөп турган дагы бир кызматкер бар эле, болушу керек эле. Бул жакта азыр самолет жанагынтип кызматкер упорду чыгара албай атканда, башка кызматкер аны көзөмөлдөп турган жокпу, айта албайм. Себеби бул авиация тармагында анчейин билимим жок, ички протоколдорун деле билбейм.
жана мырзалар, bizimce Manaş şəhərinin Жалалбат аэропортунан келип болду. Бары 32 градус жылы. Өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздар үчүн порту борчагы жагып чәчкип турганча өз ордуңуздарда отуруңуздарды сурунабыз. Чыгып бара жаткан салонго алып келген буюмуңуздарды алууну унутпаңыздар. Жүкүңүздөрдү болсо аэробекеттин жүк бөлүмүнөн аласыздар. Учактан шартка чыгып ниет болуңуздар. Чыгууга биз сиздерди өзүбүз чакырабыз. Тез жада компаниясынын учук кызматын пайдаланууга чыраатчылык билдиребиз жана жаңы жолоочуларга кубанычтабыз. Саламатта болуңуздар, көңүл бургандарга рахмат. Дамы и господа, наш самолет повезло в Татарского аэропорту Жалалбат, города Манас, температура воздуха плюс 32 градусов. Для вашей безопасности поезд вам составляется на стоянке, зачем с линиями до Джейнса Буза.